Assalamu алейкум, урматтуу министрдин орун басары. Биринчиден рахмат айткым келет, анткени өткөн жыйындардын биринде маселе көтөрдүк эле, апамдын каттамасы деген. Ошол жерде адамдар нан таап атат, тиричилик кылып атат, канча кредит албагандар бар экен. Мартка чейин көчүп кеткиле деген экенсиздер, бирок күзгө чейин убакыт бергиле деп сурандык эле, ошону аткарыпсыздар. Күзгө чейин убакыт берипсиздер, туурабы? Чоң рахмат, бул айкөлдүк, эми шарт түзүп берсеңиздер, жер таап берсеңиздер көчүп. Анткени бул эле бренд болуп калды. Көр адамдар атайын барып ошол жерден тамактанып келишет экен. Экинчиси, сунушу муну новостройка деп коет, жаңы курулуштар Бишкектин чет жакасындагы. Кээде ушундай курулуштар болот экен, жолдорду курат экенсиздер. Кууш курулуп атыптыр да, мындай таар курулуп атат. Эми ошо таар 10 километр курган чакты кенен кылып туруп, бир 5 километрден куруп, бирок жакшы бир жолдорду куруп алсак жакшы болот эле. Анткени эртедир кечтер бар эми шаарыбыз болуп калды да, шаар деген атка татыктуу болуш керек да. Ушул жагын эске алсаңыздар, сураныч. Мага да кайрылып атат да, эми чампалап узун кылып куруп атат, бирок эми 2 машина араң батат дейт. Жол деген аты болбосо кыйналып калып атабыз деген маселе айтып атат. Ушуну карап көрсөңүздөр. Анан үчүнчүсү айтылбадыбы, 1 километрине мына Балбай Батыр менен Караколго чейинки жол. 1 миллион 600 миң доллар болуп атабы? 1 миллион 400 миң. Жакында эле президентибиз айтты да, баягы Ош менен Кыргызстан 2 аймагын бириктирген экинчи жол боюнча аябай кымбат алып алган, кымбат курулуш болуп калды депчи. Мындай дүйнөдө андай эмес, дүйнөдө арзаныраак, бирок биз кымбат куруп атабыз деп. Бул кандай болуп калды? Эми 1 миллион 400 миң дүйнөлүк стандарт боюнча туура элеби? Мисалы, кошуна мамлекеттерде 1 километр канча акча менен бүтөт? Ушуну айта аласызбы? Негизинен бизде бекитилген РИК деп коет, ошол бекитилген смета менен эсептелип чыгарылат курулуштар. Анан негизи курулуштарды эми 1 километрди баягы орточо мынча деп айткандагы оорураак болуп калат. Анткени ар бир жолдо турбалардын санына жараша, көпүрөлөрдүн санына жараша, андан сырткары жер кыртышына жараша ар кандай болот. Бирок бул негизи дүйнөлүк практикага келгенде 1,4 миллион доллар кымбат эмес. Бир тактап бериңиздерчи мага, жазып койсоңуздар. Казакстан канча бүтүрөт, Өзбекстан канча менен бүтүрөт? Анткени президент басманы алган жок да. Президент өзү айтып атат. Дүйнөлүк бааларга караганда бир топ кымбат, 2-3 эсе дегенге чейин айтты окшойт менимче. Бул өтө чоң маселе да. Анан экинчиси, кечээ мен көзүм менен көрүп келдим Суу Самырдагы жолду. Мага кайрылышкан болчу. Азыр ошол жанагы жыртык журтуктан, тешиктерден качабыз деп атып, бетме-бет сүйүшүп алып өлгөндөр болуптур өткөндө, кабарыңыз бар бул боюнча. Ошол эле мезгилде мындан ары жеке компаниялар эмес, ошол транспорт министрлиги жолду курат деген позицияны билдирди мамлекет башчыбыз. Буга ким жооп берет? Мейли эми ким жооп берет? Мисалы, чет өлкөдө бирөө музга тайгаланып жыгылып калып, мэрияны сотко берген. Ушул музду тазалап койбогондугу үчүн мен жыгылдым деп. Канчада кымбат акчага ошону жеңип алган мэрияны. Мэрия компенсация кылып берген. Ал жерде адам өлүп атат. Техникаларды айтпай эле коеюн. Эми канча тетиктер сыныптар кетип атса керек, эми аларды биз билбейбиз да. Ушуга ким жооп берет? Суу Самырдагы акыбал. Өткөндө мага телефон бирөө чалганынан, эми көзүм менен көрүп келейин деп барып көзүм менен көрүп келдим. Мына Парижден эле тегерек экен. Эми жол деген аты калыптыр, болсо тамтыгы чыгып бүтүптүр бир жол, адамдын жыртылган кийимине окшоп. Нуржигит Кадырбекович, биринчи сурооңуз боюнча жооп берип коеюн. Бул жана апам каттамасы боюнча бул действительно бренд болуп калды. Биздин көчүрөлү деп аткан себебибиз анын түбүнөн темир жол өтөт. Темир жол абдан жакын өтөт. Андан сырткары биздин темир жол менен өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кумтөргө башка жакка көптөгөн материалдар ташылат. Темир жолдун түбүндө алар жанагы ямаларды казып алышкан. Ошол себептүү көчүрөлү деп атабыз. Ал жана Чолок айылынын кире бериш жагында сол жагынан жер берилип атат. Анан сиз айткандай күзгө чейин. Баягы тегерекке чейинби? Тегеректен өткөндөн кийин прям айылдын, анткени айылдан алыстабайбыз деп атат. 2 жерди берип атабыз. Ошол өзүнүн эле айылдын эле берки кире бериш башында, бирок сол жагында темир жолдон алыстатып
Бул бир варианты. Экинчи варианты, эгер макул боло турган болчу болсо, жанагы объездге чыккан жагында да Чүй областтык жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, алар дагы жер бөлүп берип атышат. Ошол жерге жанагы жүгөрү саткандарды баарына жер бөлүп, биз Минтранс проектисин чыйып атабыз, кирген чыккан жолдору менен асфальттап берели. Ошол жерге мындай бир современный кылып, өзүлөрү жайгашкандай кылып, бирок жер баягы жергиликтүү бийлик тараптан берилген атат. Бул маселени чечүү боюнча. Экинчи суу самыр боюнча мен айтып кетейин, бул жол 2000 жылдары реконструкциядан өткөн, андан бери 20 жылдан ашык болуп калды. 7 жылдан кийин биз капиталдык оңдоо өткөрүп, үстүңкү катмарын алмаштырыш керек болчу. Тилекке каршы акчанын, каражаттын аздыгынан алмашыла элек болчу. Бул көп каражатты талап кылат. Биз азыр эми ямочный ремонт башталды. Баягы погода бузулуп кеткенине караган токтогон. Биз да барып, мен да барып көрүп келдим. Жолдун абалы боюнча биз азыр эми пока ямочный ремонт жасайбыз. Суу самырдын ичин, төө ашуунун эки бети боюнча иштер жүргүзүлөт. Ал эми жанагы айтып кеткендей, ошо 7 жылдан кийин капиталдык ремонт жүрүш керек болчу. Бизге жолго буга чейин акча где-то 1,5 миллиард сомдун тегеретесинде бөлүнсө, бир 2 жылдан бери бизде 8 миллиард сомго чейин бөлүнүп атат. Бирок маалымат катары айтсам, жалпы республика боюнча 34 000 километр жол бар. Анан 19 000 километр бизде. Былтыр 673 километр жол асфальттадык. Мурдагы жылы 486 километр жол асфальттаганбыз. Быйыл 1000 километрге чейин жеткирели деп атабыз. Чындыгында көп бузулган жолдор бар. Биз колдон келишинче оңдогонго аракет кылып атабыз. Бирок жанагындай көп бузук жолдор бар, аны моюнга алабыз. 34 миңден 19 миң элестире караса, калган жергиликтүү 15 миңге кимге карайт? Бул жанагы жергиликтүү бийликтерге карайт. Биз былтыркы жылы 300 километр жолду өзүбүзгө өткөрүп алдык. Анан быйылкы жылы дагы ошо иштер бизге бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү менен ошо жана айыл өкмөттөрдүн да жолдорун өткөрүп алуу боюнча иштер жүрүп атат. Өткөзүп алыш керек, анткени айыл өкмөт болгону защищенный статья деп коет. Айлыктарга гана бюджети бар да. Өнүккөнгө, мен кече Таш көмүргө барып келдик. Өнүккөнгө курулуштарга 15 гана миллион экен, калган бүт баардыгын айлыкка кетет экен. 15 миллионго бир шаардын жумурусу жук болбойт да. Жумурга жук болбой калат. Ошол үчүн өзүңөргө алганыңар эле жакшы го. Чекесинен алып атабыз. Алыңыздар. Анткени аларда техникалык күчтөр да жок, адистер дагы жок. Жөн эле атын ошолорго карайт. Анан жүрөбүз да биякта. Техника боюнча дагы Нуржигит Кадырбекович былтыр 297 техника алганбыз. Быйыл мына бюджеттен дагы акча карап берип, биз 453 техника алган атабыз. 3 айдын ичинде Кыргызстанга 453 техника келет. Буюрса техникалык абалыбыз жакшыра турган болчу болсо, жана президент айтып кеткендей, транспорт министрлиги өзүнүн күчү менен көбүрөөк жолдорду салганга мүмкүнчүлүгүбүз ачылат да. Президентибиз айтты, мындан ары Минтранс курат жолдорду деп. Бирок айтып атпайсызбы, тендер жарыялап дагы деле Балбай менен Караколго чейинки жолду тендер менен беребиз деп атасыздар. Кандай болот? Тендер өзүңөр да катышасыңарбы? Жок, бул мындайда бул жанагы эл аралык донордон алып атабыз да. Ал жерден ачык тендер өтүш керек. Бул биринчиден. Өзүңөр катышсаңар болобу тендерге? Минтранс өзү да. Минтранстын Кыргыз автожол ишканасы катышса болот, андан сырткары ата мекендик компаниялар дагы катышса болот, эгерде жооп берсе. Анда мен ушу суроону берейин деп аткамын да, ушул Балбай Батыр менен Караколго чейинки жолду курууда ким курат? Жеке компанияларбы же Минтранспы? Ал жолду жеке компаниялар курат. Ал эми балыкчы Бөкөнбаева Караколдун участкасын биз өзүбүзгө алып Минтранс куруп атат азыр. Демек, эл аралык донорлордон грант же кредит алып кура турган болсо, анда ал тендер менен Минтранс курат деген гарантия жок. Ооба. Биз Минтранстын компаниясы катыша алат. 297 техника алыпсыздар, дагы алат экенсиздер. Эми кеп техникада эмес, ошону кандай пайдаланышта да? Жаңы технологияларды. Мисалы, кечирип коюңуз, мен салыштырсам, туура эмес салыштырсам, катуу тийсе, биздин жолдор баягы бөлкөнан бар го, бөлкөнан. Ошону баягы кесиндисин эле май сыйпайт эмеспи, ошондой эле болуп атпайбы? Үстүнө май сыйпап коюп атабыз, лентаны кыркып коюп атабыз. Бир жылдан кийин мына байтиктегилерге окшоп видеолор жөнөтүп атат, мына бир жылга жетпей бузулуп атат деп. Каракулжа алайкы жол деле ошондой болуп атыптыр. Ушуларды карап коюңуздарчы, анткени биз кимди алдап атабыз? Өзүбүз деле өзүбүздү алдап атабыз да. Эми албетте, бул сизге бир айып койгон жерим жок. Бирок ушунча чоң компания, ушунча чоң техника, ушунча чоң адамдар, адам составы бар. Контролдош керек да. Контролдосоңуздар келип сөз кимге тиет, сизге тиет, жетекчиңизге тиет. Текебаев деле мыкты эле мырза, бирок азыр ошонун кемчилдиги катары баланып атат бул маселе. Керек болсо ККМБнын төрагасы деле айтты окшойт, Минтранс салган жерлерди кайрадан, жолдорду кайрадан оңдоп атабыз деген сөздү. Эгер адашпасам.
Макул. Ошол эле мезгилде мына Хово өлкөсүндөгү автомашиналардын, жүк ташуучу машиналардын ээлери, айдагандар митинг кылып атат. Анан биз кредитке алып жол салып атсак, тигилер митинг кылып атса, бул маселе кандай чечилет? Мен жаңы эле ошол митингден келдим. Ошол оор жүк ташуучу айдоочулардыкынан. Бул боюнча биздин Минтранс боюнча биз жумушчу топ түзгөнбүз. Карап чыгуу боюнча, бирок жолду негизи мен аларга да түшүндүрдүм. Негизи оор жүк ташуучу унаалардын салмагы, жанагы октук нагрузкалары бул именно жолдун салганына жараша бекитилет. Ошол себептен мен аларга да түшүндүрүп бердим. Бул мыйзам бар. Ошо мыйзамдын негизинде мыйзам менен жөнгө салыныш керек. Сиз айткандай биз абдан чоң кредиттерди алып атабыз. Бюджеттен да чоң акчалар кетип атат, жолдорду салып атабыз. Ал эми жолдорду ошо ашыкча жүктөлгөн автоунааларда талкалап атат. Ошол себептүү биз алар менен жанагы алардын кайрылуусу боюнча жумушчу топ түзүп, жана политехникалык университеттин кызматкерлери, биздин жол долбоорлоо илимий институттунда кызматкерлери менен азыркы мезгилде ошол Хово машинелеринин жолго келтирген жанагы жолдо жүрүүсү боюнча веске тартып туруп, чогуу бир комиссия иштеп атабыз, жыйынтык чыгарып берели деп туруп. Канча тонна алардыкы жанагы Хово үлгүсүндөгү автоунаалар негизинен бул карьерный автоунаалар болуп эсептелинет. Ошол карьерлерди кандай иштеш керек, туурабы? Өзлөрүнүн салмагы да абдан оор, улар 16 тонна болот. Негизи уруксаат берилген жалпы салмагы 25 тонна. Башкача айтканда, Ховолордун жүк менен иштөө уруксааты 9 тонна эле болуп эсептелинет. Жана ашыкча салмак ошо жолдорду талкалап атат. Дагы бир суроо, мисалы, бул эми Кудайга шүгүр 2 тилкелүү эмес 4 тилкелүү жол болот окшойт, Мындан ары ушундай бир концептуалдуу, принципиал чечим кабыл албайсыздарбы? Жол курсаңыздар, кенен куруңуздар болсо курбай эле койбойсуздарбы? Мисалы, Ташкентке барасыңбы, Алматыга барасыңбы, Карагандагабы, Намангенгеби, бардыгынын жолдору кеңири. А биздин Борбор шаарында эмне үчүн пробка? Жолдор башынан тар пландалган. Мейли бул Советтер Союзундай пландап коюптур десек, мына түштүк магистралдын өдө жагы жаңы биз азыр Кыргызстан салып аткан жаңы нолдон баштаган шаары. Ал жакта деле жолдор тар. Эмнеге мындай сараңды ач көздүк кылып атабыз? Токумдай жер болсо эле бул мэриянын да адресин айтып коеюн. Аны сата коюп эле анан киреше таап сатып кетип калат экен. А жолдор тар, дагы деле пробка, адамдардын жашоосу кыйын болуп атат. Мага бир ташкенттик орус аял айтты да, мен Бишкекте деле жашай бермекмин. Мага долбоорлор менен иш болсо боло берет, бирок жолуңар тар, постоянно пробка, бул жакта жол кенен деп атат да. Ошону бир чечим кабыл алыңыздарчы. Ошол Ангрен менен Ташкентке баратсаң дагы жолдор кеңири. Мына Алматыга баратканда деле жолдор кеңири. Ошо бизге келгенде эле өзү мындай айкөл элибиз, кенен элибиз. Ошону бир сөз бере аласызбы? Мындан ары бир кенен жол салабыз, болсо салбай эле коелу деп айтып калыңызчы. Биз негизги азыркы мезгилде сизге жана айтып кеткендей долбоорлонуп аткан жолдорубуздун баары 20 жылдык расчет менен, прогноз менен салып атабыз. Ошол себептүү жана Ысык көл айлама жолун жана Балыкчы Баканбаевандагы 4 полоса кылып атабыз. Бул жолдордо да 4 полоса, жанагы Баканбаева Караколдагы 4 полоса менен долбоорлонуп атат. Сиз туура айтасыз, биз дагы ошо келечектеги автомобилдердин санынын көбөйүшүн эсептеп, баардык кийинки салган жолдорубуз категориясын жогорулатып, тилкенин дагы туурасын чоңойтуп атабыз. Эми сөздү суроолор эми жана сиз кечип коюңуз, жана шаардын иштери боюнча, эми менин оюмча, жеке оюмча, бул бизде жер менчикке кеткен, ошол жерди участкага бөлгөндө, ошо жолго калтырганда негизи көп башка жактарда өзүңүз жакшы билесиз, биринчи жолдорду, анан инфраструктураларды проектировать этип туруп салына турган болчу болсо чоң жолдор салынмак. Анан мен сизге кошулам, шаардын ичиндеги жолдор чоң долбоорлонуш керек. Борбор шаар болсо мактанып атсак, Бишкегим дүйнөдөгү эң сонун шаар деп ырдап атсак, анан мына жерде жол коопсуздугу боюнча жооп бергендер барбы? Жок, Ошондой болсо дагы кулагына күмүш сырга Ош Бишкек жолуна дагы аттагандар билет. Өзү 2 тилкелүү жол, туурабы? Бир жагы бул жакка кетет, экинчи жагы карама-каршы. Ортосунда дагы бир тилке барды, өздөрү таап алган. Ортосунда жүргөндөр бар мындай. Алдымдан чыккан адам өзү буйтап өтөт дегендей. Шаардын булуң бурчунда турат мына биздин гаишниктер. Ошондон көрү аркасынан түшүп, ушунун аркасына бир акция кылбайбы? Ушуну бир жеткизип койгулачы. Тигил протоколдук тапшырманы берде бере албасак керек, ошондой болсо дагы кулактар менен угуп атса керек. Мага маалымат даярдап берсинчи.
Кадимкидей эле аркасынан түшүп, катуу чараларды көрбөсө, көп адамдар ушу трассаларда өлүп атат. Мен өзүм 1-2 жыл айдап, узак айдабайм, бирок Ошко айдап келгенде төбө чачым тик турду. Ортодо мындай коркпой эле айдап өтүшөт да, өзү буйта өтөт дегендей кылчу. Дагы бир чындыгында 3 линиялы, 2 линия эмес, де-факто 3 линия. Ошону караган адам жок. А мына шаардын булуң бурчтарында турушат, таяктарын көтөрүп алып, андан көрө ошол жактарда иштешпейби? Анан дагы бир маселени көтөргүм келди эле. Бирок эми сөздөр көп кетти окшойт. Макул анда, башкысы сапатка көңүл бөлүңүздөр, макулбу? Сапатка көңүл бөлүңүздөр. Чоң рахмат.